Салам достор, биз Соня экөөбүз бүгүнкү тасмага даярданып катышылыктарды таап чыктык. Готем шаарындагы каракчылардын кандай катышылыктарды кетирди деп кызыгып турган болсоңуз, экранга жакыныраак келиңиздер. Джокердин бетин өзгөчө боектор менен боеп, атайын помада колдонулган. Ал эми Соня болсо дароо эле катышылыктарын баштап жиберем деп мени шаштырып жатат. Соняга сөз бересим болбойт. Ой Жолдубай, тамашаңды койчу. Андан көрөм бул катачылыкты карап көрсөк. Каарманыбыз тросту туш тараптагы этажга куралы менен аткан учурда трос жерди карай атылган эле. Кийинки кадрда трос тартылып калган. Бизге көрсөтпөй тросту тартып коюшкан окшойт. Вы хоть знаете, чей грабите банк? Вы все покойники! Ал эми бул көрүнүштү кандай түшүнүүгө болот? Каарманыбыз Лайо телевизордон сүйлөп жаткан учурда столдун үстү телевизордон эмес, эмнегедир башка жашыл түс чагылып турат. Я думал, у меня шутки плохие. Каракчылар банкты тоноо үчүн киргенде кароолчуну уруп жыгытат. Кийинки кадрда кайра эле уруп жатканын көрүүгө болот. Даже для таких, как я, это жестоко. Каракчылар бири-бирин да аябайт экен. Автоунаасынын жанында турган шеригин атып салып басып кетет. Кайра кайрылган учурда жок, кайдадыр алып кеткен окшойт. Булардын куралы өлтүрүп эле тим болбостон биротоло жок кылып салат окшойт, Если у вас проблемы с оборудованием, оно часто ломается, советую вам отдать его в ремонт. Соня, фокус көрсөтүп олтуруп, адамдар өздөрү дагы жок болуп пайда болуп баштаган го. Ооба Жолдубай, ошондой окшойт. Ал эми бул кадрда Бэтменга каратып ок атып жаткан учурда башка автоунаага тиет да мусор пакетти сүзүп токтойт. Бир нече секундтан соң ошол эле автоунаага ок тийип жатканын көрүүгө болот. Это очень смелый поступок. Проскочить на красный? Бул кадрда жарадар адамдын сол колу менен башын кармап турат. Кийинки кадрда ошол эле колу менен маскасын чечип жатат, а бирок колу ошол бойдон эле турат. Каарманыбызга боору ооругандар бар окшойт. Маскасын чечүүгө жардамдашкан. Чынында бирөө жардам берген, же болсо колун кишендеп коюп кайра бошотуп коюшкан окшойт. Балким ошондой. Ал эми бул тасмада каармандардын костюмдарына көңүл бурсак, кийип турган костюмунун сол капталында чыгып турган кур бирде бар болсо, бирде жок болуп турат экен. Все это часть плана. Бул кадрда Бэтмен этаждан секирейин деп жатканда кадр алмашып, кийинки кадрда бурчтан секирип жатат. Каарманыбыз бийиктен коркот окшойт. Я не ношу хоккейную защиту. Бэтмен автоунаанын үстүнөн секирет. Бэтмен автоунаанын капталынан түшүшү мүмкүн. А бирок кадр 90 градуска бурулуп, Бэтмен автоунаанын так ортосунан түшөт. Бул кадрда автоунаа оодарылып, этаждан кулаганы жатат. Кадр алмашкан учурда автоунаа 4 дөңгөлөгү менен түз эле турат. Может быть, вначале инструкцию прочитаете? Да. Соня, эмне үчүн дароо каташылыктарды баштап жиберем деп жатканын эми сездим. Кызыктуу каташылыктар бар экен достор. Сиздер дагы тасмадагы каташылыктарды байкай жүрүңүз. Биз сиздер менен кийинки тасмардын каташылыктарын тапканга чейин коштошобуз. Бай-бай.